4 пансионатты Өзбекстанға 49 жылға беру маселесін жаранды активистердің бір бөлігі болушынша ачусын айтып жатқанда, Садыр Жапаровтағы 15 пансионатты инвесторларға беру сунушын айтты. 4 пансионатты Өзбекстанға ижараға беру қадамына атамекендегіле бизнесмендерге берсе болбойбу деген қапачылық айтылып жатқан. Мына эми президент Садыр Жапаров капы болгондордун баарын ошол 15 пансионатты ижарага алып иштеткиле деп чакырды. Чын эле иштететелем дегендер болсо, кулак салыңыздар, өлкө башчы шарттарында учкай айтып өттү. Урматтуу мекендештер, Ысык көлдүн айлана тегерегинде бүгүнкү күндө ушундай 15 пансионат бар. Мамлекеттики же мамлекеттик мекемелердики. Булар илгертен бери кароосуз калган же жакшы каралбай келет. Ушул пансионаттарды 49 жылга ижарага беребиз. Инвестиция салам, мен алам деген атамекендик байларыбызды, чет өлкөлүк инвесторларды чакырам. Келиңиздер, алыңыздар, 3-4-5 жылдыздуу мейманканаларды салып иштетиңиздер. Албетте салган инвестицияңарды кыска убакытта кайра чыгарып аласыңар дегенин алысмын. Бирок 49 жылда 3-4 эсе актайт деп ишенем. Эмнеге мамлекеттин акчасын салып оңдоп койбойсуңар деген жарандарыбызды угуп жүрөм. Кудайга шүгүр, мамлекетте акчабыз жок эмес бар. Эмне деген иштерди жасап жаткандыгыбызга күбө болуп атасыңар. Мамлекеттин акчасын узак мөөнөттө актай турган бизнеске салуу максатсыз. Баарын эсептеп чыктык, ошондуктан салбайбыз. Кимде ким кызыктырган болсо мамлекеттик мүлк фондусуна кайрылсаңыздар болот. Негизги шарттар алгандан кийин дароо инвестиция салып башташ керек. 3 жылдызуудан жогору мейманканалар, коттедждер жана башка салынышы керек. Акчаң болсо 2 жылда кычыраган пансионат кылсаң болот. 49 жылга алдым деп 5-10 жыл эч нерсе салбай басып жата берген жарабайт. Субарендага уруксат жок. Калган маалыматтарды мамлекеттик мүлк фондусунан аласыздар. Президенттин бул билдирүүсү маалыматтык талаада чын эле плюс алып келди окшойт. Сынчылдык жагынан алдына киши салдырбаган Ыдырыс Исаковтагы туура кадам деп сунушун кыстара өтүптүр. Мына эми туура болду. Профсоюздун карамагында жаткан бардык пансионат, лагерлерди улутташтырып, ижарага же сатыкка чыгарбасаңыздар дагы 15-20 жылдан кийин такыр жоголот. 15 пансионаттын сүрөт видеолорун карай турган болсок, чынында эскилиги жеткени, каралбай калганы көрүнүп турат. Барын тең ремонтко муктаж экен бияктын бар. Столовой вообще иштебей калыптыр. Чочун немелерге берсек каршы болосуңар. Мындан көрүп келгиле ушундай жерлерди өнүктүрүп мамлекетке колдоо көрсөтөлү. Эми 15 пансионаттын маселеси дагы көпкө каралчудай. Чунун баарын жараткан 4 пансионатка келсек, Кыргызстан аны экономикалык жактан пайдасын карап, ошол эле учурда муктаждыктан ижарага берип жатканы так айтылат. Тагыраак айтканда, өлкө Өзбекстанга 40 миллион долларга доого жыгылган. Аны төлөгөндүн ордуна 4 пансионатты 49 жылга берүү пайдалуураак жол катары тандалып алынган. 40 миллион долларга кандайча берес болуп калдык. Өзбекстанды Ислам Каримов башкарып турган маалда чек арага жакын аймактарда чыр чыгып турган. Коңшу өлкө Үңкүртөөгө милициясын алып келип койгон. Ошол учурда Советтер Союзунда курулуп, Өзбекстан пайдаланып келе жаткан пансионатты Темир Сариев өкмөт башчы болуп турганда Кыргызстанга алганы жарыяланган. Азыр эми Өзбекстандын милициялары Үңкүртөодө жок, маселе сүйлөшүү жолу менен чечилди. Демек, мурда Өзбекстан пайдаланып турган пансионаттардын тагдырында чечүүгө мезгил келди. Баса бул маселе 2017-жылы эле көтөрүлгөнү белгилүү болууда. Сапар Исаков өзбек тарапка тынчтык жолу менен чечели, силерге 4 пансионатты кайра берели, тоорозуңарды алгыла деп кат жазганын президент айтууда. Баса 2016-жылы Темир Сариев азыркы 4 пансионатты Өзбекстандан алып койгон чиновник катары сыпатталып жүрөт. Анын тамырын казбай койбосок болбойт. Чынында ошол учурда Темир Сариевке Үңкүртөөнү Өзбекстандыкы катары тааныган деген дооматтар айтылган. Прессалар жазган. Сариевдин аты Көлдөгү 4 пансионатты Кыргызстанга алды деген маалыматтан кийин сындан арылгандай болгон. Балким президент ушундан улам популисттик кадам болгон деп атаса керек.